Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 28 мартта күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда тоолуу жолдордо кар көчкү коркунучу бар экенин эскертти. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы билдирди. 28-29 мартта Чүй, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын райондорунда күндүн жылышы жана нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу эң кейиш жана төмөн жерлерди суу капташы, дарыялардагы суунун деңгээли көтөрүлүшү, тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн дейт министрлик. Кыргызстандын аймактарында акыркы 2 жумада жамгыр, кар көп жаап, бир топ түйшүк жаратты. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жер көчкү коркунучунан улам Оштун Кара Суу районундагы Учкун айылынын тургундарын коопсуз жайга көчүргөн. 24 мартта кар калың жаагандыктан Ысык көл облусундагы айрым ашуулар убактылуу жабылды. 2022 жылдын 25 мартында Баткен шаарынын тургуну 1984 жылы туулган Арзугүл Галымбетова Баткен облустук ички иштер башкармалыгына келип, батма-бат YouTube каналында иштеген блогер кыз менин аброюма шек келтирип, жаман сөздөр менен каралап жатат деген таризде арыз менен кайрылган. Бул арыз Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматтардын электрондук журналына катталат. Ошол эле күнү тактап айтканда 25 март күнү арыздануучу чыр чатактан соң ден соолугу начарлап саат 20:00 чамасында Баткен облустук бириккен борбордук ооруканасынын неврология бөлүмүнө кайрылат. Арзугүл Галымбетовага дарыгерлер жардам көрсөткөндүгүнө карабай ден соолугу начарлап, ошол эле күнү каза болуп калат. Бул факт боюнча арыздануучунун арызынын негизинде Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 127-беренеси этиятсыздыктан өлүмгө алып келүү менен кылмыш иши козголуп, тийиштүү экспертизалар дайындалды. Тергөө иштеринин негизинде Баткен шаарынын 33 жаштагы тургуну кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Аскар Али Мухамадиевди өлтүрүүгө шектелип 34 жаштагы жээни кармалды. Буга чейин Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы жетекчинин коомдук коопсуздук боюнча орун басары милициянын подполковниги Мухамадиев 47 жашында көз жумганын билдирип, бирок өлүмдүн себеби тууралуу айткан эмес. Билдирмеге ылайык 27 март күнү саат 11:17 чамасында милицияга Баткен облустук бириктирилген оорукана жандандыруу бөлүмүндө көкүрөгүнөн жаракат алган 1974 жылкы МА аттуу жарандын каза болгондугу тууралуу маалымат келип түшкөн. Баткен облустук милициянын башчысы Мурат Боронов ыкчам тергөө кызматы менен биргеликте окуяны тактоо үчүн ооруканага барган. Ал жактан орун басарынын сөөгүн белгисиз адамдар Honda Odyssey автоунаасы менен жандандыруу бөлүмүнө таштап кеткенин билген деп жазылган маалыматта. Аталган факт кылмыш жаза кодексинин 122-беренеси адам өлтүрүү менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Украинада каза болгон кыргызстандык Рустам Зарифулидиндин сөөгү Кара-Балта шаарында жерге берилди. Туугандарынын айтымында ал 14 мартта Украинанын Харьков облусунун Изюм шаарында согуштук аракеттердин жүрүшүндө каза болгон. Атасы уулу 2016 жылы Орусиянын Свердлов облусуна кеткенин айтты. Ал жерде алгач аскерге чакырылуучу катары кызмат өтөп, андан кийин контракттык аскер катары калган. Буга чейин Украинадагы согушта орус жарандыгын алган 19 жаштагы Эгемберди Дорбоев окко учкан. Анын сөөгү 25 мартта Ысык көлдөгү Караой айылына коюлган. Орусия атайын аскердик операциясын 2022 жылдын 24 февралында баштаган. Украинанын айланасындагы окуяларга байланыштуу кырдаал оор бойдон калууда. Бишкек шаарынын Жаш гвардия бульварында курулуп жаткан көп кабаттуу үйдүн дубалы жанындагы үйдүн чатырына кулап түшкөн. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, кырсыктан 1958 жылкы аял жабыркаган. Жеринен медициналык жардам берилип, жабырлануучу шпаканага баргандан баш тарткан. Азыркы учурда чыгымдарды эсептөө боюнча комиссия түзүлүп жатат. Бардык чыгымдарды куруучу компания мойнуна алат. Комиссия тарабынан компаниянын жоопкерчилиги да каралат. Жогорку кеңештеги Ата журт Кыргызстан фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарынын милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Тийиштүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол коюп, кызматка талапкерлигин кароо үчүн жогорку кеңешке сунушталды. Президенттин дагы бир жарлыгы менен министрлер кабинетинин төрагасынын буга чейинки орун басары Азиз Алиев кызматынан бошотулду. Жарлыкта анын бошоо себеби башка ишке өткөнүнө байланыштуу экени көрсөтүлгөн. Айта кетсек, Азиз
Абдулазиз Алиев министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары болуп 2021-жылдын 6-сентябрында дайындалган. Кыргызстан мусулмандарынын Аалымдар кеңеши жана Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы 2022-жылга карата битир садаканын баасын бекитти. Муфтият садака битир берген учурда 1 килограмм 600 грамм буудайдын, ундун, мейиздин же 3 килограмм 200 грамм арпанын, курманын баасына көңүл бурууну эскертет. Быйыл корозо айында бериле турган битир садака бир адамга буудай 1 килограмм 600 грамм 56 сом, мейиз 1 килограмм 600 грамм 717 сом, un 1 килограмм 600 грамм 80 сом, арпа 3 килограмм 200 грамм 103 сом, курма 3 килограмм 200 грамм 596 сом. Ар бир мусулмандын байлыгы зекет бере турган өлчөмгө жетип, анын кармалып турганына 1 жыл толсо, ал адамга зекет берүү парз болуп эсептелет.